2022 жылда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан 4 негизги багыттар боюнча иштер аткарылды. Эл аралык өз ара аракеттенүү, чет мамлекеттердин укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүүдө баңгизаттарды тышкы көзөмөлдөп жеткирүү ыкмасы менен 6 атайын операция өткөрүлгөн. Натыйжада 138 кг 533 грамм баңгизачына психотроптук заттар алынган. Укуктук камсыздоо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 10 августундагы номер 445 токтому менен баңгизаттарга каршы программа жана аны 2022-2026 жылдардагы мезгилде ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы бекитилген. Жаңы синтетикалык баңгизаттарды жана психоактивдүү заттарды жүгүртүүгө талаптагыдай контролду орнотуу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 30 декабрындагы номер 723 токтому менен жаңы синтетикалык баңгизаттарды жана жаңы психоактивдүү заттардын пайда болушу жөнүндө кабарлоонун улуттук механизмин киргизүү концепциясы бекитилди. Баңгиликти алдын алуу 300 миңден ашык жарандарды камтуу менен 200дөн ашуун баңгизаттарды алдын алуу иш-чаралары өткөрүлгөн. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндөгү кылмыштарды аныктоо жана алардын бетин ачуу 11 нарколаборатория аныкталып жок кылынды. Ички иштер органдары тарабынан 12 ай ичинде 1248 баңги кылмышы аныкталып, 11 баңги лабораторияга бөгөт коюлган. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн 6 тонна 852 кг 879 грамм баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор алынган. Анын ичинен опиум 10 кг 194 грамм, героин 76 кг 931 грамм, гашиш 207 кг 67 грамм, марихуана 434 кг 136 грамм, кара куурайдын саманы 50 кг 653 грамм, кара куурай өсүмдүгү 25 кг 649 грамм, прекурсорлор 5 тонна 793 кг 582 грамм, психотроптук заттар 231 кг 319 грамм, башка баңгизаттар 23 кг 260 грамм.